Саламатсыздарбы? Исмат Ибрагим Баяккат, бүгүнкү менин коногум Максат Чаки. Максат мырза шаарларды өнүктүрүү жана маркетинг, брендинг боюнча эксперт. Саламатсызбы? Саламатчылык. Максат мырза, мына шаарларды өнүктүрүү, брендти иштеп чыгуу, ошондой эле жана улуттук идеология болуп маркетингден, брендтен башталат деп көптөн бери сиз ошол өзүңүздүн позицияңызды билдирип келатасыз. Акыркы сиздин жазган постуңузда Бишкек бул чоң айылга айланып калды деп билдирүү жасадыңыз. Эмне түрткү болду? Эми баарыбыз чет өлкө баратпайлыкпы? Эми алыскы чет өлкө деп эле болуп, мейли тиги Лондон, мисалы, Вашингтондар менен салыштырбай эле болуп, жакын эле биздин Астана, Ташкент. Жакын эле биздин коңшуларга баргандар. Ал жактан келгенде биздин шаарыбыз, Борбор калабызды салыштырганда, мына мен өзүм мамлекеттин жаранымын. Өзүм мамлекетин аябай сүйөм, барктайм. Өзүмдүн шаарымда, Бишкек шаарындагы да аябай сүйөм, барктайм. Анткени себептен баардык жерден билим алып, чоңоюп калдык дегендей. Бирок ушунчалык арданасың. Алардын борбор калаларынын өнүгүүсү менен биздин борбор калабыздын өнүгүүсүн салыштырган асма менен жерде. Мисалы ошол эле Астана, Ташкент, өзгөчө Астана бир концепция менен. Атайын мисалы борбор шаарлардын өздөрүнүн концепциялары болот да. Жөнөкөй шаар менен айырмалуу өзүнүн концепциялары болот. Ошого ылайыктуу, ошол концепцияга жарашуу стратегия да болот. Мисалы буну кылыш керек, буну кылыш керек, тигини кылыш керек, ушундай деген стратегия болот. Ошого жараша курулуп, ошого жараша инфраструктурасы жасалып өнүгүп келатат да. Ал жерге барганда, мындай айтканда борбор каланы көрөсүң. Борбор кала жөн эле жана үйлөр эле эмес. Жөн эле жана жолдор, стратегиялык инфраструктура эле эмес. Жөн эле кооз жанагындай гипермаркет жанагындай торговый молдор эле эмес. Борбор кала бул идеология, бул идея. Ал жерге барган адам ошол мамлекеттин жүрөгүн көрөт. Мисалы Астанага барганда сиз казактын духун, рухун көрөсүз. Ташкентке барсаңыз сиз өзбектин духун, рухун көрөсүз. Ал эми Бишкекке келгенде ошо кыргыздын рухун, духун көрүп атабы? Бул бир. Экинчисинен мейли аны айтпасак дагы жөнөкөй турист ошол жерге келгенде өзүнүн ушул бир борбор столицага келдим деген бир чувство барбы? Ушул абдан ошонун баары суроолор бергенде, эми аны баарыбыз эле көрүп атабыз, анын баары жок бизде, Тилекке каршы Бишкекте. Аябай арданабыз дагы, ошон үчүн мен акыркы кезде ушуга көп басым кылам. Мейли башка шаарларды көрсөтө кура албасак дагы өзүбүздүн бир борбор калабызды бир мындай айтканда бир порядокко, тартипке келтирип алсакчы депчи. Бирок Тилекке каршы тартипке келтире албай калдык окшойт. Кала жетекчилиги шаарды тартипке алып жатабыз деген менен мындан жыйынтык сиз көрбөй жатасызбы? Эми азыркы кала жетекчиликти иштебейт деп айта албайм. Иштеп жатат. Ооба, мисалы парктар курулуп атат, тигил жакта велосипед мисалы жана дорожкалар куруп атат, тигине аракеттер бар. Бирок бул мындай айтканда өнүгүп кеткен жарага бир кошумча бир нерселер кургандай болуп атат да. Ошол эле парк жана велодорожка дегендерчи. Эми аларды канчалык биз чампалап курбайлык, ал жара наоборот кайра өнүгүп ошол кете берет да. Ал кайра ошо жарага сиңип кете берет, ал жара чоңой берет. Борбор кала деген биз чампалабышыбыз керек. Биз концептуалды толугу менен аларды с нуля курушубуз керек да. Азыркы учурда мисалы Бишкек калабыз карап турсаңар, Золотой квадрат деп атпайлыкпы ортосунда. Толугу менен азыр баягы илгерки Фрунзе мисалы ошол концепция менен курулганда, азыркы толугу менен ал бузулду. Себеп дегенде канчадан элиткалар куруп кеткен. Жанагы парк-сарктырдын борбордун ичинде кичиреп отуруп, кээ даже жок болуп кеткен да. Ошондой эле жанагы машина жүргөн жолдору, жана пешеходдун жолдору баары тең жанагы жаңы новостройкалар, жанагы торговый центрлер менен жана магазиндер менен баары тең кыскартып, азыркы учурда мына кече эле бир чет өлкөлүк болгергил айтып кетпедиби? Сенин шаарыңардан жадагасы жөө база албайсыңар, чалынасың дейт. Эми мен жана велосипедчилер айтып эле коеюн. Жанагы байкуш биздин инвалидтерге дагы жанагы атайын жолдор курулуш керек. Аларды айтып эле коеюн. Жөнөкөй мына сизге мага окшогон пешеходдор биздин калабыздан бассак чалынабыз действительно. Тротуарлардын кебетеси ошо тигиндей. Алардын жана пешеходдорго ылайыкташкан тигиндей. Эми азыркы учурда биздин калабыз жашоого мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн жана блогер айтып атпайбы? В этом городе не хочется жить деп атпайбы? Невозможно жить деп атат. Действительно азыр ошондой. Ошон үчүн азыркы учурда биздин кала башчыларыбыз эгер действительно калабызды өнүктүрөбүз десе, жанагындай парктар менен эле чампалабай, ал да эле керек. Мен кереги жок деп айтпайм. Бирок мындай айтканда жаңы бир концепция, стратегиянын угунда жаңыча башташыбыз керек да. Ал жараны төңкөрүшүбүз керек. Эгер
Кантип дегенде эми мен бир нерсени айтам, мына алыска кетпей эле болуп, баарыбыз эле билген, Москваны эле айталык да. Москвада убагында ошондой ооба өнүгүп келип атып, бирок 90-жылдар алар дагы ошо биз сыяктуу тура эместукка кеткен да. Жанагындай хаотичный курулуштар, башаламандык курулуштар, тигилер болуп кеткенде, бирок 2000-жылдардын баштарында орустар түшүнгөн. Эгер Москваны дальше ушундай кете берсек, бул анда бир чоң бир раковый опухоль болот депчи. Анда бүттү уже Москва токтоп калат дегенде. Токтоп калат дегенде кандай? Азына бизге окшоп могул транспортный жанагы коллапс, тиги булардын баарын тең ошол эле жана үйлөр курулар да уже невозможно болуп калат. Алар түшүндү дагы. Алар борборун толугу менен жаңы бир проект менен иштеп чыкты дагы. Жанагы жай хаотичный курулган үйлөр бескил баарын сүрүштү. Сүрүздү дагы бир өзүнчө административный бизнес центрди жасай баштады. Центр деген бул жана торговый центр эмес. Бул район. Районду да баштады да Москва Сити дешти. Ошол жерде жана азыркы сиз көрүп жаткан небоскрептер пайда болду, жаңы административный зданиялар пайда болду. Ошонун ичине кирсеңиз, пешеходный дорожкалар да бар, велодорожкалар да бар, атай машиналарга парковка ылайыкталган, многоэтажный парковка койчу бүт бар нерсе бар. Ал жерге кирген адам бизге окшоп нерв болбойт. Машинаны каяка токтотом, кайдан табам, знактарын баарыңыз бар тең мындай айтканда бир логический өзүнчө бир схема менен, стратегия менен курган. Вот ошол нерсе да. Эми биз эми Бишкек шаарына алалык. Тилекке каршы мен ойлойм, жеке оюнду биз Москвада биз андай кыла албайбыз. Себеп дегенде буга абдан чоң каражат керек. Миллион, балким миллиард да керек. Бул бир. Экинчиден биз эгер борбошан ошонун баарын сүрө алабызбы? Бул да чоң маселе. Сүрө албайбыз. Себеп дегенде ар бир ошол элитканын артында биздин үстүбүздө отурган бир үлкөн адамдар отурушат да. Алар тилекке каршыга жол бербейт. Мындай чыкканда элитабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр учурда биз бул Бишкекти перестройка кайрадан куруу мүмкүнчүлүгү бүгүнкү учурда жок да. Анткени каражат керек, убакыт керек, анан эң негизи саясий эрк керек. Ошолор жанагы элиталардын жана торговый центрлерин сүргөндө, алар карамарчылык эткенде жок деп туруп биз аларды все равно сүрдүргөнгө ага эрк керек. А бирок бул эрк бүгүн барбы жок, бул чоң маселе да. Сиз бар деп ойлойсузбу саясий эрк? Бүгүнкү учурда жок. Азыркы борбор калаабыздын жетекчилигинде жок. Мен ойлойм, бул биздин борбор калаанын жетекчилигинен эле зависит этпейт. Бул биздин мамлекеттин жетекчилеринен дагы түздөн түз зависит этет да. Сөзүңүзгө аралжы, бул жерде шаарда сиз дагы, мен дагы, башкалар дагы жашайт. Жана сиз айткан атка минерлер дагы, акчасы барлар дагы, бизнесмендер дагы ушул кичинекей калаада жашайбыз. Аларга да ушул шаар керек. Биз адам ал депутат болобу же министр болобу, ушул шаарды өнүктүрөлү, борборду мындай жагымдуу абалга келтирели деп мындай чечимге келе алат деп ойлойсузбу? Эми биздин борбор калаабыз тилекке каршы бир бизнес кала катары каралып калды да. Биздин ошол элитабыз тарабынанчы бул мындай айтканда бир бизнес аймак катары. Неге дегенде участоктор кымбат. Элдин баары ушул жана миграциянын баары деле ушул Бишкекке келип атып, баары ушул жерде жашагысы келет, ушул жерде иштегиси келет, ушул жерде окугусу келет да. Соответственно, жанагы ошол жерде жашоо, мисалы участоктор аябай кымбаттады да. Бул баары тең бизнес. Анан тилекке каршы бул биздин элита тараптан биздин борбор калаабыз Кыргыз мамлекетинин борбор кара жүрөгү катары каралбайт. Бизнес мындай айтканда участок катары каралат да. Ошол жерге элитканы куралык да, саталык да, бир акча эметет деген ошондой гана көз караш болуп калды тилекке каршы. Ошон үчүн мен ойлойм, балким ойлонушат, бирок саясий эрк жок. Мен азыркы учурда ушул борбор калаабызды дүйнөлүк ушул столицалардай бир концепция катары курулат деп менин көзүм жетпейт. Сиздин пикириңиз боюнча шаарды оңдобой кайра куруш керек? Азыркы учурда Бишкекти ушул түрүндө калтырыш керек. Бишкекти азыр биз перестроить этебиз, кайрадан курабыз деп аракет кылбай эле коюш керек. Көптөгөн могу ТЭЦке окшоп, көптөгөн миллиард долларды жөнөтөбүз дагы, анан аягында бир жанагы ТЭЦтин эки жана печкасы ремонт болгондо ошондо сыңар эле болуп калат да. Бир-эки микрорайондо балким жасайбыз. Бирок мамайдын көрү ошол эле болуп калат да. Менин сунушум же бул Бишкектин жанына тегерегинен бир ошондой жана Москва Ситиге окшоп туруп бир районду аймакты алышыбыз керек. Мисалы 200-100 гектар жерди, балким 1000 гектар жерди алышыбыз керек да. Ошол жерге жаңы бир мындай айтканда Кичи Бишкекти курушубуз керек да. Кичи Бишкек дегенибиз кандай? Бул жалаң ушул административный жана бизнес бир аймакты курушубуз керек. Ошондо гана мен ойлойм, бир биздин Бишкекке окшошогон бир кала болот. Бирок ал деле мен ойлойм маселени көп чечпейт. Эсетип коюңуз, чоң бир ураган үйүңүз турат да. Эки этаж үйүңүз, ал уруп атат. Ал үй уруп аткан үйдү канчалык чампалап сиз курбаңыз,
канчалык кирпичтер менен же тиректер менен койбоңуз, ал уруп аткан үй, ал кулайт. Анткени ал эскирди. Же ал башынан архитектурасы туура эмес проектировать этип калганда, хоть мыкты архитектор алып келсеңиз, ал канчалык ошону тиресе да бирок ал эски үй. Ал балким да 10 жыл, 20 жыл турат, бирок ал кайра эле урай баштайт. Ошон үчүн ошол кеткен акчага жаңы жерден үй курсаңыз, зато мындай айтканда профессионалдуу архитектуралык эметкен чимеленген үйдү курсаңыз, ал сизге 100 жыл, 200 балким 1000 жыл туруп берет да. Ошон үчүн азыркы бул советтик доордон эски система менен курулуп калган Бишкек каласы, мисалы элементарно карабайсызбы, жолдорубуз узкий, аябай эле тар да. Азыркы заманбаптын эмеси боюнча, требованиясы боюнча, калалардын куруу требованиясы, биягы 3-4 полоса, биягы 3-4 полоса болуш керек. Ошондой эле жанагы айлампа, жана стратегия, скоростной трассалар болуш керек да. Мисалы Бишкектин ичинде тыгындуу болуп атпайбы? Ушул жерде мисалы Аламбеди Алсанбайга жетиш үчүн сиз 1 саат коротосуз. Ал эге дүйнөнү карасаңыз, аятайын айлана турган стратегиялар бар, скоростной эмелер, трассалар курулат да, светофор жок, жана пешеходдуу переход жок да. А жерде 80, 90, 100 километр чакырымдык менен сиз машинадан айланасыздагы ошо жетүү жериңизге бат эле жетип аласыз да. Ошо курууга да Бишкекте мүмкүнчүлүк жок. Анан эми ойсуң элестетпейсизби, ошол эски советтик доордо проекттелип жатып калган эски мындай айтканда шаардын схемасы боюнча сиз кайра эле ошону бузуп куруш бизге $1 миллиард. Бул дагы айтам, бул жана ТЭЦ-2 болуп калат да. Ошон үчүн менин сунушум, биз калаабызды көчүрүшүбүз керек, борбор калаабызды. Биздин мамлекеттин ичинде кошушубуз керек. Мына азыркы элементарно жанагы коопсуздук жактан караганда, безопасность боюнча биз Казакстандан 20 километр эле аралыкта турабыз. Кудай сактасын, эртең какой-то бир конфликт болуп кетсе, эч бир мамлекеттин калаасы границанын түбүндө болбойт. Ал ичинде болот. Ошон үчүн биз мамлекеттин ичине көчүрүшүбүз керек, дагы жаңы бир борбор калааны курушубуз керек. Именно кыргыздын концепциясына, баалуулугуна, биздин идеологиясына жооп берген, жана заманбап борбор калаларды куруу, архитектуралык стратегияларга жооп бере турган бир ушундай бир борбор калаабызды курушубуз керек да. Борборду кайга көчүрүш керек ошондо? Эми менин жеке оюм боюнча 3-4 локация бар да. Бул балким Сусамыр, балким Кочкор, балким жанагы Нарын областынын ичинде жана Актала, Жумгал ушул райондору да. Сөзүңүзгө аралык, эмне үчүн ошол жерлерди сиз тандап алдыңыз? Бир өзгөчөлүктөрүн байкадыңыз да? Бул биринчисинен стратегиялык. Бул болбош биз мамлекеттин дал ортосунда болот. Себеп дегенде мисалы эми өзүңүздөр чүйдө карап атпайбы, бул жерге ошо батпай калдык. Жана мен жогоруда айтканда коопсуз жактан жооп бербейт, границанын түбүндөсү да. Дал ортосунда дегенде бул коопсуз жактан, бүт жактан жооп берет, тоолор менен кура чалган. Бул бир, экинчисинен ар бир облуска жакын. Ошол эле Баткен, бул жагы Ысык көл, тиги жагы Талас, Чүй болсо, баарында тең жакын да. Үчүнчүсүнөн климаттык жактан, абдан климаттык жактан мындай айтканда мээлүүн. Өтө ысык эмес, өтө мустак эмес дегендей да. Жана ошол жерде биздин өрөөндөрүбүз дагы толук жооп берет. Как раз ошол бир калааны курганга жооп берет. Мисалы, ал биздин борбор калаабыз миллионго жеткирбешибиз керек. Санын, элдин санынчы. Анткени миллионго жетти дегенде бул уже борбор кала эмес, бул кайра урбан, кайра эле монстр болуп калат да. Бул кайра жанагында промышленный бизнес монстр, кайра эле жана тыгын-сыгындар болот дагы, экология бузула баштайт да. Ал мисалы Американы эле ошол Вашингтонду карасаңар, миллионго жеткирбейт. Атан регулировать этип турат. Ошол эле казак туугандардын жана астанасын карасаңар, алар да регулировать этип турат. Ошондой сыңары биздин борбор калабыз 700 миңден эле тегерендер болуш керек да. Ушунун артынан ушунун баарын тең карап турганда, азыркы учурда ушул биздин мамлекеттин ортосунда көчүрүп курсак, мисалы менин жеке божомол аналитикам боюнча 500 миллион, 1 миллиард 500 миллион доллар менен 1 миллиард долларга жакын каражат жетет. Борбор калааны куруп койгонго толугу менен жетет. Ал акчаны каяктан табабыз? Биринчиси, бирок ага сурооңузга чейин мен бир нерсени түшүндүрүп коеюн. Ал акчага мисалы $1 миллиард табыш азыр оңой эле. Мына ТЭЦ-ке эле 500 миллион доллар албадыкпы? Азыр дагы мына башка пандемиянын учурунда $1 миллиардка долларды алып койдук. Ошондой эле азыр биз мамлекет мисалы кредиттен тышкары инвестор таба келет бизге. Эгер биз азыр 500 миллион долларды алып келсек, биз ал 500 миллион доллардын баарына ал борбор калаабызды курбайбыз. Биз негизги эле мындай айтканда центральный часть эле курабыз да, административный райондорду. Ал эми микрорайондорду, адам жашай турган жерлерди мына бизде толгон токой строй компаниялар бар. Бизде болбосо сырттагы чет өлкөдө толгон токой строй компаниялар бар. Аларга жана государственный частный партнерство деп туруп подрядка берип койсок, мисалы сен бир микрорайондо, сен бир микрорайондо кур. Ошол микрорайонду курганда, мисалы 10 000 квартира да, 10 000 квартираны, пожалуйста, сен өзүң сат. Саттагы өзүңө бизнес кылып ал. Болгон гана, конечно, бир условие коебуз. Баранча ошол квартираны сен социалдык баалар менен гана сатасың. Анткени ариге биздин дагы госслужащийлар, ошондо келген адамдар жашаш керек да.
А калган 70%, пожалуйста, өзүң багамен сатсаң десек, алар ошол жерден 100% эмес, 200-300% прибыль көрүшөт да, алар жандып өзү келет да микрорайондор өзү курушат. Дүйнөлүк практикада ушул колдонулат. Шаарлар куруп атканда территорияларды ушул стройкомпанияларга берип коет. Мисалы 10 микрорайон болсо 10 компанияга берип коет да. Алар жанды өзү бөлүшүп алат дагы, ошону куруп берет, өздөрүнүн каражаттарын куруп берет дагы, алар сатышат дагы, алар прибыльдары 100% эмес, 200-300% доход көрсөтөт. Ошентип биз государственный частный партнерство менен куруп койсок болот. Албетте, бирок центральный части, борбор частын, ошол каланын жанагы административный, правительственный частьтар, бизнес, райондордун, аймактардын баардыгын албетте биз бир единый стратегия менен, концепция менен, мисалы кыргыздын, балким биздин боз үйлөрүбүздү чагылдырган, ак калпагыбызды чагылдырган, биздин оймо чейимибизди чагылдырган, ал жана Кытайга барган нерселер көрүп атпайсыңбы, жана крышалары Кытайдын стилине урат, ошондой сыңары биздин ошол каланын борбору бул биздин стилде болуш керек дагы. Анткени айга турист келгенде, турист эмес, даже биздин кыргыз жаран келгенде биздин кыргыздын духун, рухун көрүш керек да. Мисалы мен ошонун борбор каласынын атын Манас деп сунуштайт элем да. Ошол Манаска келгенде, ошол биздин Манастын духун, рухун көрүш керек да. Кыргыздын борбор каласына биз келиптирик депчи. Ал эми албетте тегерегиндеги жанагы микрорайондор, алар дагы бир единый какой стиль менен биз албетте үстүнөн требование коюш керек. Жөн эле жанагы чампалап эле мындай кара түстө, ак түстө эмес. Мисалы балким жалаң момундай стилде жазагыла деп туруп бир требование коюш керек да, анан алар ошо менен куруп башташат да. Мен ойлойм ошентип биз борбор калабызды ашып кетсе бир 2-3 жылга жеткирбей эле основасын баштап коебуз да. Максатыбыз да жакшы ой, жакшы идея. Бирок өзүңүз билесиз, Ысык көлдүн жээгинде ошол улуттук стилдеги шаарчалар курулуп баштаган. Кээ бирлери бүттү, кээ бирлери бузулган бойдон дубалдары азыр жамылга, сууга, күнгө күйүп жатып калды. Сиз бул долбоорду ишке ашаарына ишенесизби? Биздин мисалы ошол Манас борбор шаарыбыздын ашаарына мен толук ишенем. Сиз айтып аткан нерсе бул туристтик комплекстер, бул бизнес проекттер, бул совсем башка. Бул ошол жеке ишкерлер ошол жерге куруп өздөрүнө бизнес кылам деп, бирок кандайдыр бир себептер менен акча таппай калуу же бүтпөй калуу ошомо калган. А бул биздин улуттук долбоор болот. Азыркы учурда бизге улуттук долбоорлор эмне үчүн керек? Мына өзүңүз көрүп атасыз, биз акыркы улуттук долбоорду карап көрсөк, кыргыздын духун, рухун оготуп аткан бизде долбоор болгон жок. Мисалы буга чейин бийликтер, мисалы Камбар атаны ошондой сыңары алып келгенде аракет кылышты, бирок ал эч кандай ишке ашкан жок. Анан акыркы кичине биздин духту ойгото турган бул улуу эме дүйнөлүк көчмөн оюндар болду да. Биз дагы аны 10 жылдан бери жасап акырындап баягы эме жасап отуруп, мына Кудайым буйруп ишке ашты. Анын башында да мен турдум. Башта ашты дагы, мына азыркы учурда кыргыз ошо менен сыймыктан атат. Эми азыр дагы биз мамлекетте эмне менен мактанабыз? Мына азыркы туристтер келсе же бир коноктор келсе, сиз эмне менен мактанасыз? Тоо менен мактанасыз. Ысык көл менен мактанасыз. Тиги менен бул менен мактанасыз. Бирок кечирип коюңуз, аны биз жараткан жокпуз. Адам жараткан. Аны адам жараткан жок. Аны Кудай жаратты. Эми ошо кыргыз, казак тууганга барсаңыз, алар Астана деп мактанышат да. Москва, орус туугандарга барсаңыз, алар тигил Москва деп мактанышат да, мисалы да. Эми биз кыргыз колу менен жасаган эмнебиз бар? Бишкекибиз мактан эсебиз, Бишкекибиз айыл болуп калды. Кечирип коюңуз, махалла болуп калды. Биздин мактанатор нерсебиз жок. Ошон үчүн бизге азыр кыргыздын духун Манасты огото турган ушундай бир долбоор керек дагы. Ал долбоор мен ушуну ушул биздин Манас борбор калабыз да. Эгер биз ошону азыр жаратабыз, бир нерсе керек, мен дагы айтып кетем. Саясий эрк керек. Эгер мисалы азыр биздин президентибиз Сооронбай Шарипович колдоп, ошол эле парламент колдосо, мисалы бизге окшогон инсандар болсо, мен мисалы азыркы учурда толугу менен ошонун ишке ашыруу стратегиясын көрсөтүүгө мен даярмын. Ошонун үстүнө иштеп берүүгө мен даярмын. Жарым жылга жеткирбей. Биз азыр ошол Манас борбор калабыздын толук концепциясын тең иштеп чыгабыз да, балким 2-3 айда эле бүтүп коебуз дагы. Биз ошол мамлекетибизге, өкмөтүбүзгө, парламентибизге, президентибизге презентацияланга даярбыз. Эгер биз өкмөт мамлекет колдосо, биз каржыны каяктан табабыз? Ошону кантип ишке ашырабыз? Ошону кантип анан кийин 2-3 жылда биз биринчи фундаментти кантип түзөбүз? Ошо Манас борбор калабыздын. Ошо баарына чейин биз иштеп чыкканга азыр даярбыз. Мен эле эмес. Мен билишимче азыркы учурда бир 10го жетпеген ушундай бир серепчилер бар да. Ар биринин өзүнүн мисалы архитекторлор бар, ошондой башка серепчилер, алардын өздөрүнүн ушундай видениялери бар. Аларды топторсок, мен ойлойм 2-3 айга жетпей буну толугу үчүндө биз иштеп чыга алабыз да. Бу жерде бир гана саясий эрк керек. Өлкө жетекчилигинен долбоорду колдой турган бир чечим керек, туурабы?
ооба чечим керек. Бул жерде мен мисалы ооба жаран катар айта берем. Мен айта берсем дагы ишке ашпайт. Бул жерде мамлекет үстүнөн бизге мындай айтканда бир поддержка болуш керек да. Бирок бул азыркы учурда бул абдан керек. Эмне дегенде бул экинчи нерсе идеологиялык нерсе. Кыргыз аз бириктире турган эмне бар мына өзүңүз ойлонуп көрүңүзчү. Бириктире турган азыркы учурда эчтеке жок. Мына азыр кечээ азыр шайлоо болуп атат, канча деген партия чыгып атат. Биз минтебиз, түгүнтөбүз. Партиялар наоборот ыдыратып, биз ыдыратып атат. Бөлүп атат биздичи. Сен тиги партия бул палчына кечээ эле мушташ чыкты эки партиянын ортосунда. Азыр дагы эми тиrik Кудай сактасын мушташтар эле чыгышы мүмкүн. Биз кайра ыдыранып бөлүп атабыз. Буга чейин көчмөн оюндар кичине бизди бир бириктирди дагы, бир кыргызды мындай айтканда чогултту. Бирок эми көчмөн оюндарды азыр тилекке каршы даже мындай айтканда биздин ошол министрликтерби кимдир алып бара албай калышты. Эми азыркы учурда биз ушул улуттук борбор калабыз Манас менен баарын бириктире алабыз. Себеп дегенде Манас ар кимге тиешил. Мейли көчмөн оюндар баарына тиештүү эмес экен. Бирок Манас ар бир кыргызга тиештүү болот да. Ар бир кыргыз Манас үчүн чыгат. Ар бир кыргыз ошол Манаска барып туруп, ошол жерди курам деп туруп, жок дегенде жанагы кирпичин таш берсем дагы ошону баары тең барышат да. Бирок биз Манасты кандай кылышыбыз керек? Биз айрге мисалы завод, фабриканын баарына уруксат бербешибиз керек. Ал жанагы борбор каалаган өзүнүн бир концепциялар болот да. Мисалы ал жердеги университеттеги баардык университетте салып бербешибиз керек. Айрге бир 2-3 эле улуттук жана статус болгон университеттер гана болуш керек. Айрде жана мисалы головной офистер гана болуш керек. Мисалы жанагындай цех, мех, жанагындай ар кандай нерселерди биз айрге тыюу салышыбыз керек. Анан айрге мисалы ар бир жана ички миграциялар болот эмеспи? Ар ким бар эле жашайын дегендерге биз ар Манаска өзгөчө бир условия түзүш керек. Мисалы баланчы түкүнчү бар эле жанагындай кечирип коелумбу, сел сыяктар бар эле жерге жашам деген андай дагы биз иштеп баарын иштеп чыгышыбыз керек да. Ал жерге кыргыздын духун, рухун көрсөтө турган, жана борбор шаарынын мамлекет калаасында иштей турган гана, жана ошону биздин мамлекетибиз түптөй турган нерсе гана ошол инсандар, ишканалар жана мамлекеттик мекемелер болуш керек да. Мисалы илгери Фрунзе кандай болчу? Региондордон, айылдан, аймактан келген инсандар Фрунзеге келип алып туруп, биздин борбор калаанын духун, рухун көрүп алып туруп, ошо менен канына сиңирип алып туруп, анан аймакка барганда, биздин борбор калаабыз мындай экен деп туруп, алар кайра мындай айтканда пропаганда кылышчу да. Мен бала чакта билем, ошол кезде Фрунзеге барайбыз дегенде биз даярданчыбыз. Костюмшумду үтүктөп, ушинтип, анткени бул толкунданчыбыз. Азыр борбор калаага толкундан эмес, эс алууга келишет. Кечирип коюңуз, саунага эс алганы келет, же жанагындай муплас нерсени жасоого эс алуу келишет да. Дискотека барабыз дегенде мындай депчи. Манаска биздин борбор калса ошондой сыңары жанагы Фрунзеге келген сыңары. Толкундан менен келиш керек да. Мен Манаска баратам деп. Демек сиздин пикириңизде азыр Бишкекте шаардык маданият деген жок. Жок. Биздин Бишкегибиз азыр же базар экенин түшүнбөйсүң, же Лас-Вегас экенин түшүнбөйсүң, же бир соода нерсе экенин түшүнбөйсүң, баары аралашып калды. Биздин борбор калабыз какой-то бир развлекательный, какой-то бир мындай айтканда жанагындай ыплас нерсени жасоочу бир аймак болуп калды да. Жанагындай саунага барып салып келелик, анткени Бишкекте эле гана сауналар бар деген сыяктуу болупчу. Ошондон деңгээлге түшүп калдык. Мына улуттук музейни жогоруда өзүңүз айттыңыз. Жабылып турат улуттук музейибиз. Анан аймактан келген, региондон келген биздин кыргыздын баалын көргөн өзүнүн эле кыргыз жарандарыбыз Бишкек шаарынан кантип көрөт биздин баалыктар, эгер музейлерибиз эле жабылып турат. Кай жерден көрөт? Торговый центрге канат, сауналарыбызга эле гана барат, кафелерге барып арак-марактар ичет, шашлыччылар жейт. Мындай айтканда бир Лас-Вегас болуп калдык. Максат мырза, эгер өлкө жетекчилиги бул долбоорду колдоп бере турган болсо, жанагы инвестиция тартуу боюнча макулдашууларды жүргүз деп кандайдыр бир колдоо иретинде чечим чыгара турган болсо, сиздин командаңыз даярбы? Мен азыркы учурда расмий эле кайрылып кетем урматтуу президентибизге, Сооронбай Шариповичке, биздин спикерге, парламенттин, биздин өкмөт башчысына, премьер-министрге. Эгер ушул маселе кызыктар болсо, эгер ушул маселени колдосоңуздар, мен 3 айдын ичинде, эгер албетте мамлекеттик жактан колдоо көрсөтүлсө, 3 айдын ичинде бул борбор калаанын концепциясын иштеп берүүгө мен даярмын. Команда бар, серепчилер бар, чет өлкө серепчилер бар. Көп деле каражат азыркы учурда талаптанбайт. Эгер колдосоңуз 3 айдын ичинде мен даяр кылып берем.
3 айдын концепция деген жаңағындай жана куруш суруш эле эмес, каражатты каяктан табабыз. Ошол каражатты жанагы ГЧП деп атпайбы, государственное партнерство, бизнестин тарабынан ошону кантип колдорбуз? Мисалы, жанагы олимпиадалык оюндарда жанагы бизнес спонсорлордун тарабынан эле олимпийский оюндар өтүп кетип атпайбы? Ал деле миллиард доллар менен аны мисалы олимпийский комитет каражаланбайт, аны спонсорлор өздөрү алып келет да. Ошол стратегияны колдонуп, сырттан спонсорлор табып келип, биз ошону иштеп чыкканга даярбыз. Мамлекеттик бюджеттен өтө аз чыгым кете турган биз ыкманы колдонуп туруп, биз Манас Борбор шаарын кылып бере турганга мен 3 айдын ичинде иштеп бергенге даярмын. Эгер ишенишсе. Жалпылап алганда көпчүлүк өнүккөн өлкөлөр бул мега долбоорлорду кандай ишке ашырат? Мамлекет эки нерсени гана өзүнүн колуна алат. Эки нерсени. Бул биринчиси концепциясы. Концепция деген не? Сиз ошо куруп аткан нерсени мындай видение болот да, момундай куруш керек депчи. Мисалы, кара түстө эмес, ак түстө кургула дегенде, жалпак тил менен айткандай да. Жолдорду мындай кылгыла, ширинасы, мисалы, бул жерде жалаң гана микрорайондор болуш керек, а бул жерде мисалы административный центр болуш керек. Бул жалпысынан концепт. Ошондой эле архитектуранын стилдери да. Мисалы, западный, восточный стиль деп коет, же этникалык стиль деп коет. Ошонун баардыгын концепция деп коет да, кыскача айтканда. Ошону мамлекет бериш керек. Мисалы, сиз стройкомпания болсоңуз, сиз келесиз, бир мисалы мага территория бериле, мен силерге буну куруп берем. Мисалы, микрорайондорду. Баланча квартиралар силерге берем, бирок баланча мен өзүм сатам депчи. Анан ошону концепцияны мамлекет бериш керек, көрсөтүш керек. Экинчиден контроль. Жесткий контроль да. Жанагындай бизге Бишкекте болуп кетип атпайбы, тротуарга чейин куруп салып. Жана арыктарды элементарный арык системасы бузуп албадыкпы. Мына ошон үчүн азыр көрүп атасыз, биздин убагында жапжашыл деген Бишкек Фрунзе шаарыбыз бүгүнкү учурда барктарактар баарын куруп атат. Ошого чейин сиз контроль кылышыңыз керек да. Эки эле нерсени мамлекет алыш керек. Бул биринчи ошол концепцияны бериш керек, экинчи жесткий контроль. Бүттү. Калганда эле өзүмдүгү менен кете берет. Калган өзүмдүгү менен кетет. Бизде тилекке каршы же концепция жок, себеп дегенде ошол эле биздин Бишкек архитектурабыз мамлекеттин стратегиясын тим эле жанагы кампага бекиткенде бекитип элге көрсөтпөй койду. Азыркы учурунда сиз да мен да билбейм. Бишкектин стратегиясы жана өнүгүү стратегиясы эмнеге дегенде мен жогоруда байкап кеттим, бул бизнес аймак болуп калган. Ар бир участокто биздин элитабыз өзүнө бизнес катары карап калгандагы, анткени жана акча да бай, элитканы курат, анын үстүнөн баягы акча көрүшүп атпайбы? Ошон үчүн көрсөтпөй жатат да. Эмне үчүн көрсөтпөйт, мен түшүнбөйм. Экинчисинен контроль жок. Акчаны берсеңер мына өзүңүз көрөсүз, эми алыс кетпеле, мына өзүңүз чыкканда эле көрүп атасыз. Тротуарга чейин тимле чыгып кетип атышат. Канча деген эмелер сүрүлүп атат азырчы. Мына парктабыз кыскарып атып, убагында аябай чоң парктарыбыз бүгүнкү учурда бир кичинекей скверик болуп калышкан. Бул жерде мен Нурсултан Назарбаевдин бир интервьюсу эсиме түшүп кетти. Бул калктын, элдин оюн, пикирин, көз карашын, дүйнө таанымын өзгөртүү үчүн мен Астананы курганга тапшырма бердим депчи. Бүгүнкү биздин жетекчилер ошондой кадамдарга бара алат деп ишенесизби? Эми ишеним бар. Ишенич ушундай экенбиз да, биз адам баласы болгондон кийин ишенич, үмүт деген болот экен биздечи. Ал мындай кетпейт экен да. Ал ар дайым ушу адам менен жүрөт экен. Ишенич бар. Эми кадамдар болуш керек. Мына 30 жылдан бери ишенип келе атпайлыкпы? Мына 20-25 жылдан бери биздин саясий өңдөндө, элитада, мамлекетте ошол эле бир топ башкарып келе атат да. Ишеним аларга деле мына ар бир шайлоосун ишеним көрсөтүп атабыз. Ар бир шайлоосун үмүттү берип атабыз. Азыр деле ошолор азыр мына обещаниялар берип атат, кайрылуу ишенимдер көрсөтүлүп атат. Бирок кадамдар болбой жатат. Кадамдар болбой жаткан үчүн азыркы учурда кейпиз ушул болуп атат да. Эми кадамдар керек. Эми канчага чейин биз ушинтип жүрөбүз. Сиз туруп айттыңыз, мына эми мактабайын же жактабайын, бирок биздин казак боордоштун президенти ошол сиз айткан нукта Астанасын курду дагы. Мына азыр казактар Астана деп тим эле мактанышат. Мактамактуу сүйүшөт аларчы. Ооба, биз деле Бишкегибизди жактыра сүйөбүз, бирок мактана албайбыз. Мен мисалы ачыгын айтам, мактана албайм Бишкек менен. Бир жака барганда Бишкек мындай тигиндер, эмне мактанам? Айта турган нерсем жок, көрсөтө турган нерсем жок. Ооба, эми кафелерибиз бар, ооба, жанагы сонун ашканаларыбыз бар, жанагы чайканаларыбыз бар. Эми ал мактана турган нерсе эмес. Ал эми биздин эле ушу коңшулардын өлкөнүн айткан борборчуларын каралачы. Алар сүйгөндөн мурда мактана турган нерсе бар дагы. Ал жерге биз дагы суктанабыз бара болуп турчу. Эми бизге алып келгенде суктана турган нерсе жок. Мына мен туристтер менен көп иштеп калдым. Алар айтышат, туроператор айтышат. Туристтерди, Максат Жолдошбекович, туристтерди биз алып бара турган жерибиз жок дейт Бишкекте. Ооба, эми тарых музейге алып барабыз дейт.
болду дейт, башка жерибиз жок дейт. Ал эми биздин коңшудан борбор калаларын карагалачы, эми чет өлкөлөр айтпай коелук алыскы. Алардын алып бара турган нерселери көп да, ошон үчүн азыркы учурда тилекке каршы Бишкек шаарыбыз бир чоң айылга айланып калды, базарга айланып калды. Кечиресиздер, эми туура түшүнүңүздөр, махалляга айланып калды да. Ошон үчүн азыркы учурда биз өзүбүздүн ушул борбор калабызга болгон мындай айтканда отношениябызды өзгөртүшүбүз керек. Неге дегенде борбор кала бул мамлекеттин жүзү. Мамлекеттин баарын кыдырып көрө албайт чет өлкөлүктөр. Алар ушу борбор каланы көрөт дагы ошо менен түшүнөт. Бул ушундай мамлекет. Мисалы, эмесин босогозун көрүп, тиги үйүн көр дегенде, төрүн көрүп туруп үйүн баягы сындайт эмеспи? Ошондой сыңары борбор каланы көрүп туруп мамлекетти сындайт. Сиздин мисалы кийимиңизди көрүп алып туруп сизди сындайт. Кийимиңиз таза болсо, бул да адам таза экен деген сыяктуучу. Анан тилекке каршы борбор калабыз өзүңүз көрүп атпайсызбы кандай? Элей турган эле нерсе болуп атат да.